Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Анда бүгүнкү кезектеги сабактарыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактарыбыз ийгиликтүү өтсүн, көңүлдүү өтсүн. Бардыгыбыз бүгүнкү сабактарга активдүү катышканга аракет кылайлы. Биздин биринчи сабагыбыз математика сабагы. Бардыгыңар окуу куралдарыңарды алып, даяр отурасыңар деп ишенем. Ал эми үйгө берилген тапшырманы жөнөтө электер, менин өздүгүмө жөнөткүлө. Мен силерге тапшырма берип коюп, анан бирден карап текшерип чыгам. Түшүнүктүүбү балдар? Ал эми бүгүнкү биздин математика сабагынан өтүлүүчү жаңы темабыз китебибиздин 101 бетиндеги кайталоого берилген суроолор деген теманы бүгүн өтөбүз. Бүгүнкү сабакта кайталоого берилген суроолорго жооп беребиз. Суроолорго жооп берүү менен эске сактообузду өнүктүрөбүз. Шамдагайлыкка, тактыкка тарбияланабыз. Балдар, бардыгыбыз 101 бетти ачып алдыкпы? Ачкан болсок, дептерибизди ачып, бүгүнкү числону жазып, анан кайталоого берилген суроолор деп туруп теманы коюп, бул жерде бизге жалпысынан 15 суроо берилген. Ошол 15 суроого ооз экисине ооз экиле, ал эми жазуу түрүндө берген суроолорго биз дептерибизге жазып иштейбиз. Түшүндүңөрбү? Мен 15 суроону тең бир сыйра карап чыктым. Өтө деле кыйнала турган мисалдар жок экен. Силер буну оңой эле чыгарып койсуңар деп ойлойм. Эгерде бул 15 суроого дароо эле жооп берип кое турган болсоңор, китебибиздин 102 бетиндеги өзүңдү текшер, тез ойлонгонго үйрөн деген турбайбы тапшырмалар? Ошол тапшырмаларды аткарып баштасаңар болот. Өзүңдү текшер өзү негизи үйгө тапшырма. 102 беттеги өзүңдү текшер, тез ойлонгонго үйрөн деген үйгө тапшырма болот. Бул жерде жалпы 30 тапшырма берилген балдар. Мында дагы ооз эки жана жазуу жүзүндөгү көптөгөн тапшырмалар берилген. Бул тапшырмалар аябай кызыктуу. Бунун баардыгын силер тез эле иштеп коесуңар деп ишенем. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.